Өлкө башчы Садыр Жапаров шайлоого катышкан партиялардын жетекчилерине кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоого катышкан партиялардын жетекчилери. Шайлоо эң жакшы келе жатып эле болбогон жерден, бышканын майда чүйдө кетирген катасынан, айрыкча өтпөй калган партиялар тарабынан ишенбөөчүлүк пайда болду. Бышканын адистери кетирген ката серверге эч тиешеси жок экенин дагы бир жолу тактап чыктык. Сервер берген жыйынтыктар бышканын адиси кетирген катага эч тиешеси жок. Акыркы жыйынтык кол менен санактар бүткөндөн кийин чыгат. Кол менен санакка активдүү катышкыла. Санактар бүткөндөн кийин бюллетендерди архив үчүн сактап коебуз. Кимдер кааласа, каалаган участоктарын кайсыл убакта болбосун ачып, санап алышса болот. Ал эми мага акарат айтып, сөгүп сагып, атама чейин сөз тийгизип, ишенбөөчүлүк көрсөтүп жаткан аттуу баштуу эле Кудайга ишенем деп дин жолунда жүрүшкөн жарандарыма айтарым. Урматтуу жарандарым, мен дагы Кудайга ишенген адаммын. Ооба, атам өмүр бою Кудай жолунда жүргөн инсан болгон. Калыс бол, туура эмес жолго түшпө, Куран окуганды үйрөн, намаз оку деп 8-классымдан баштап Куран үйрөткөн адам болгон. Кудайым бейишинен берсин, атамды тынч койгула. Бийлик тарап шайлоо процессине кандай кийлигишпеген болсок, бышканын ишине да дал ошондой кийлигишкен жокпуз. Болгону эки талап койдук: адилеттүү жана мыйзамдуу иштегиле деп. Бышка тараптан дагы добуштарды бурмалоо болгон жок, жана болбойт дагы. Ооба, бышканын адисинин шалаакылыгынан мүчүлүштүк кетти. Бирок добуштарды саноонун жыйынтыгына эч кандай тиешеси жок. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз. Азыр УКМК териштирүү иштерин баштады. Бышканын ката кетирген адисинин айрым адамдар менен байланышы жокпу? Балким, мен ушундай кылып силерге митингге чыкканга шылтоо жасап берем деп алдын ала кандайдыр бир күчтөр менен келишип алган эмеспи деген сыяктуу териштирүүлөр жүрүп жатат. Жыйынтыгын УКМК өзү билдирет. Эрулан Көкөлов: депутаттык мандат мени өзгөртөдө албайт. Парламенттик шайлоонун алдын ала эсеби дали талкуунун чордонунда. Айрым талапкерлер шайлоонун толугу менен жокко чыгарып, жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Болжолдуу жыйынтык көрсөткөндөй, саналуу талапкерлер башкаларга салыштырмалуу өтө чоң айырма менен добуш алганы маалым болду. Алардын бири Несахар долбоорунун негиздөөчүсү Эрулан Көкөлов. BBC Эрулан Көкөловду кепке тартып кенен маек курду. BBC: шайлоодо ушундай жыйынтыкка жетишем деп күттүңүз беле? Эрулан: чынын айтсам жок, анткени акыркы мезгилде баарын жыйыштырып салып эле Несахар деп баш оту менен чуркап жүрө берип, айланамда эмне болуп жатканын жакшы байкабай деле калыптырмын. Ушунчалык колду алып, элдин уулуна айланып калганымды эми гана сездим. Мени буга чейин да колдоп, сүрөп келишкен, бирок ушунчалык деңгээлде деп күткөн эмесмин чынында. Бир топ талапкерлер үгүт материалдарын тарата албай, аябай убараланды. Берси албай, алса таштап салып дегендей. Мен болсо сураганын үгүтчүлөргө материал жеткире албай, үнөмдөп убара тарттым. Бардык жерде аябай колдоп жатышты. Базарда, көчөдө, айылда, шаарда дегендей. Үгүт мага ушунусу менен жакты. Досторум таласта материал, кагаз, гезит сыяктууларды сурап келгендерге бербей жатат. Андан ары токтогул, нарынга барсак, элге эмне беребиз деп машиненин эшигин бекем жаап коюшуптур. BBC: эл ушунчалык колдоду деп калдыңыз, бирок ошол эле үгүт учурунда менде эмне күнөө, мени эмне сөгүп жатасыңар деп коомдук сайттар аркылуу өзүңүз дагы кайрылууга аргасыз болдуңуз эле. Эрулан: менин партия боюнча тандоом элге жаккан жок, бул дагы сатылды, андай мындай дегенди көп эле уктум. Мага 10 чакты партия сунуш берген, мен кайсынысын тандабайын, ошол сөздү укмакмын. Биз саясат жүргүзгөндү билбейт экенбиз, биз таңуулаганды эле жакшы билет экенбиз. Үгүт учурунда кылган ишин, планын айткандын ордуна убактысын башкаларды жаманdoого коротуп жаткандар болду. Мен андай кылган жокмун. BBC: талапкер кезде баары жакшы, жаман депутат кайдан чыгат деген сын көп эле айтылып жүрөт. Сизге дагы ушундай сын айтылышы мүмкүнбү? Эрулан: эгер мен ошол депутаттардай болуп барып олтуруп алсам, андай сын мага дагы айтылышы мүмкүн. Биз иштейли деп жатабыз, иштеген кишиге андай айтылбайт. BBC: мен тандаган партия айрымдарга жакпай калды дебедиңизби? Партия чындап эле күмөндүү партиябы? Эрулан:
Партия мен үчүн парламентке карай жөн гана инструмент. Мен ынтымак партиясына рахматымды айтам. Ачыгын айтканда партиябыздагы 54 талапкердин 45и мага чоочун. Мен тааныбайм дагы. Мага ал маанилүү эмес. Мен өтүп иштешим керек. BBC шайлоо кыйла таза, адилеттүү өттү деп жаткан учурда добуш эсептеле баштаганда чоң күмөн жаралып калды. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз дегендер дагы бар, жыйынтыгын кабыл алалы дегендер дагы бар. Сиздин пикириңиз кандай? Эрулан: мен Борбордук шайлоо комиссиясына наалат айтат элем. Шайлоо сайын улам бирдеме, шайлоочунун добушу аманат, алар мындайга жол бербеш керек эле, бул акыркысы болсо дейм. Алар эмне кайра эле жаңылгандай кенедей балабы? Экинчиден, Кыргызстан азыр оор абалда турат. Биз кайра оюнчук кылып шайлоо өткөрө албайбыз. Мен шайлоодо 19 000 добуш алган киши катары коркпойм. Кайра деле бара берем. Бирок жаңы шайлоо деп каражатты кайра эле шайлоого сарптай берген болбойт. Каражатты көтөрө алат деген күндө дагы элдин акчасын улам эле шайлоого жумшай берүүнү каалабайм. BBC сиз кезинде үзөңгүлөшчүргөн досторуңуз башка партия менен, сиз башка партия менен кеттиңиз, арасында өтпөй калгандар дагы болду. Шайлоодон соң алар менен байланыштыңызбы? Эрулан: шайлоодон кийин чынында телефонум жарылып кетейин деп турат. Бир эле учурда 3-4 киши чалып жатат. Үлгүрөй элекмин. Бир айтаарым, иштеш керек, эмгек кылыш керек. Мынча добуш мага асмандан түшкөн жок да. Баары ишимди көрүп, анан добуш берди. Мен мага добуш берген бир да адамдын жүзүн жер каратпайм. Костюмду кантип кием деп эле аябай ойлонуп жатам. Мен эркин жүргөндү каалайм. Атын, отчествосын айтып, кайрылуу бул эми союздун калдыгы, бирок костюмду кийип, эл ишенип көрсөтүп жаткан соң иштейм. BBC ден соолугуңуз көйгөй болуп жатканын айттыңыз эле, азыр абалыңыз кандай? Азыр деле ошондой, негизи бул жөнүндө кенен сүйлөгүм келбейт. Буйруса эми көрөбүз. Көкулов: мөөнөт өтүп кеткен таттууларды сырттан ташыган чоң бизнес. Ишкер: жегенге болбойт деген жашылча кыргыз базарын каптоодо. Долбоор мурдагыдай эле ачык айкын, курчпойдон кала береби? Эрулан: дал ошондой калат, мукубойт. Мен соңку учурда туугандарымды, тааныштарымды дагы чоочун кешидей эле тартып, жарыялап салдым. Тууганым, таанышым эле дегенге караган жокмун. Эл да билип, пара сунуштабай калдым. Соңку жылда андай сунуш менен эки эле ишкер кайрылды. Мен ишкерлерге кайрыларым, мени келет, көрсөтөт деп күтпөй, таза, сапаттуу иштеңиздер. Мен ошону каалайм. Өнүккөн мыйзамы иштеген Кыргызстанды калтыргандай бололу да. Мен ошого умтулам.